Зардалы айылында телефон байланышы да жоқ. Бирок электр энергиянын байланыштын жоктугу Зардалынын элин анчайын деле түйшөлтпөйт. Анткени Зардалынын эли шаардагы ызы чуудан качып, тоо арасында жай жашаганга көнүп калгандай көрүнөт. Мен бул жерге жашаганыма 7 жыл болду. Кудайга шүгүр 3 балабыз бар. Жашоо шарты жеңил эле. Кышында жол эле татаал. Сом баары жакшы. Албетте, азыр Зардалы айылында тынч, эл жай турмушту башынан өткөрүп жаткан кези. Бирок мындан туп-туура 20 жыл мурун Зардалыда бүтүндөй Кыргызстандын тынчын алган окуя болгон. Ал Баткен согушу. Ошол кандуу жылдарда Зардалы айылынын тургуну Тойчубек Кайынбековдун агасын сырттан келген душмандар атып салышкан. Анан мен бир тууган агам тайлактажайды коюп кетишти. Мында менселерим бар же. Кийин анан бир со күнү кечеси, атбой болгон күнү кечеси. Агамды айылдын чекесинде ошо заставаяга кетип атты. Менсени колго алды, агамды атты. Сонун менен Зардалыны басып алды.